социалдык тармактарда, анын ичинде Facebook колдонуучулардын арасынан биз байкоо жүргүзүп көргөнүбүздө мына ушундай жагдайлар болуп атат да. Биринчиден коомдо динге байланышкан маалыматтар таркап атат. Дин ичинен дагы бир радикалдашкан диний маалыматтар дагы таркап, ошол идеялар, ой фикирлер кетип атат. Мына ошол жерде дагы жанагындай кастык тили колдонулуп атат да. Бир тарабынан жазып аткан адам ал сөздүн маани мазмунун аңдап түшүнбөй, кесепети кандай болорун билбей колдонуп болушу мүмкүн болуп атат биздин бабыбызда. Экинчиден, ошол сөздүн төркүнүн билип туруп, эртең кандай кесепеттерди, көйгөйлөр жаратарын билип туруп, атайын жарыялап аткандагы постторду окууга биз ар кайсы болуп атабыз.